2 февралга караган түнү Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуу болду. Жарылуудан кийин шаардын бир бөлүгү 60 миңдей батир жылуулуксуз калып, бүтүндө Бишкек калаасы ысык суусуз калды. Эмне үчүн 6 жылдан кийин Бишкек ТЭЦдеги авария кайра кайталанды? Бул атайлап жасалган диверсиябы, паракорчулукпу же криминалдык шалакалыкпы? Келечекте мындай окуялар болбош үчүн эмне кылыш керек? Жана бийлик убада кылгандай 5-7 күн ичинде Бишкекте жылуулукту кайтара алабы? Бунун баарын видеобузда талкуулайбыз. Биздин студиябызга Отун энергетика комплексинин көз карандысы серепчисин Расул Миталиевди чакырдык. Расул Акматович, бүгүн 2 февралда түндө ТЭЦте кайрадан авария болду. 14 котел жарылды деп азыркы маалымат берип атат. Анан ошол авариядан кийин Бишкектин жарымы жылуусуз, Бишкектин толугу менен жылуусуз суу жок калды. Ошол сизге суроо, сиздин оюңузча ушул авариянын эң негизги причинасы эмнеде болду? Бүгүнкү түндө болгон жылуулук борбордо бул стратегиялык ири авария. Эмне дегенде бул себептери бул системдик бул коррупция, бул ошо ТЭЦ жылуулук борбору боюнча айтып кетсек, бул көмүр маселеси, кандай көмүр алып атабыз, анан кийин кандай жабдууларды, кандай ремонтторду кылдык, анан кышка даярдык кандай болду деген чоң маселе турат да. Эмне дегенде 2018 жыл 26 январда ушундай ири стратегиялык жылуулук борбордо болгон. Эмне дегенде аерде атайын тиги комиссия түзүлүп, аерде ошо тиги өздөрүнүн кызматкерлери барып, министерствонан кийин өкмөттөн барып, бул көз карандыс серепчилерди аерде кошкон эмес. Эмне дегенде ошондо мен өзүнүн жыйынтыгын чыгарып айткам, эмне дегенде бул авария Казакстан көмүрүн жаккан негизинде болду деп. Мен ошону айткам. Бул жардыруу болду биринчиден. Анан кийин суу жетпей калды депчи. Эмне дегенде ошо мамлекеттик комиссия ошо суу жетпей калды деп, ошо жөнөкөй жумушчуларды күнөп койду. Бул туура эмес. Эмне дегенде ошону баардыгын изилдеп чыгып, ошо жерде күнөөлөрдү баардыгын аныктап, ошо жерде кандай себептер болду, эмне үчүн авария болду деп, ошо жерде мындай кандай чара көрүш керек? Да ошондой авария болбош үчүн деп, ошо жердин баардыгын мамлекеттик комиссия баардыгын ошол жыйынтык чыгарыш керек эле. Тилек каршыгандай болгон жок. Эмне дегенде мен былтыр деле, мына былтыр ошо Казакстандын көмүрү Шабаркөл көмүрүн алып атканда мен айткам. Бул Шабаркөлдүн көмүрү биринчиден зыян, экинчиден бул баягы жарылышы мүмкүн деп. Мына кышкы мезгилинде эмне үчүн ушундай авария болот? Эмне дегенде бул жылуулук борбордо ошо элди жылуулук менен камсыз кылуу, электроэнергия менен камсыз кылуу, ошонун негизинде бу жерде жайкы мезгил караганда 3 эзе 4 эзе нагрузка көбөйүп, ошол жерде баягы буу казандар, энергия казандар мындай басым менен, чоң басым менен иштейт да. Эми бу жерде эмне үчүн андай болду? Айтып атам, Казакстандын көмүрү ошо выход летучих веществ деген бар. Эми айда зоонус, влажность дегендер бар. Эң негизги бул техникалык көрсөткүч, бул выход летучих веществ. Баягы учуучу заттардын көлөмү. Эмне дегенде Шабаркөлдүн көмүрү Казакстандын көбүнчө көпчүлүктө 47-48% түзөт. Биздин көмүр, мына Каракечедеги, Таш көмүрдөгү көмүр болгон 34-36% түзөт. Ошо негизинде бу жерде тиги учуу заттын канча көбүрөөк болсо, ошолор жардырууга ошо тиги мүмкүн пайда болот да. Мына кече ошо суук болду, түндө ошо котел агрегатты иштетип атып, бу жерде ТЭЦтин кызматкерлери ошону эмезин иштетүү баягы эффективности көбөйткөн, басым көбөйткөн да. Ошо негизинде бу жерде көп көмүр жагылган, көп давление болгон, көп басым болгон. Ошо жерде анан кийин тиги биринчиден хлопок болот, тырсылдайт,
Анан кийин жардыруу болот. 26 январь 2018 ошондой болгон. Но менин ошондо баягы жыйынтыгыма эч ким көңүл бурган жок. Мына 5 жыл 6 жыл өткөндөн кийин кайта кайталанып атат. Бул бер жакта системный бул авария. Жөнөкөй авария эмес. Эми мынагы маалыматтарды мынау энергетика министрлигинин маалыматы боюнча биз таянсак, айтып атат 31 декабрда бул 14 бул Котлагерет буу казан капитальный ремонттон өтүп ошо ишке кирилген деп атат. Мына бир ай болбой ошол жерде чоң жардыруу, чоң авария болуп атат. Азыр көрүп атасыңар, азыр тиги бүгүн эртең минус 7-10 градус болот деп атат. Азыр мынау жылуулук болсо токтотулду. Ысык суу жок, жылуулук жок болуп атат. Бул көпчүлүк эмеде тиги Бишкек шаарында. Эми берде карап көрсөк, берде айтып атат, бул Котлагерет, бул буу казан, бул эскирип калган 70-80% уже иштетилип бүткөн деп атат. Но берде силер кечээ эле жакында бир ай мурун капитальный ремонт кылбадыңар беле? Анда капитальный ремонт туура эмес өткөн. Толук кандуу өткүзсө эмес. Анан дагы могу эменен ТЭЦтин техникалык жетекчилери. Эмне үчүн ошол жерде чоң басым болуп атканда, тиги баягы хлопоктор болгондо, эмне үчүн токтоткон жоксуңар? Почему не остановили? Эмне үчүн токтоткон жоксуңар? Силер токтотуш керексиңер. Эмне дегенде бул берде бул центральный диспетчерский пункттан берде ТЭЦке буйрук берилген. Эмени буу казандардын, Котлагереттардын басымын көтөрүп, ишин көтөргүлө деп айткан. Эмне дегенде электроэнергия чыгарып, бул жылуулукта чыгарат да. Анан берде техникалык персонал күнөөлүү деп айтсак болот. Анан тиги үчүнчү маселе бул баягы ошонун баардыгын өз убагында токтотпой, ошо өз убагында бул казан тестовый режимде иштеш керек эле. Аны кылган эмес. Бул баягы баардыгын показания кылып, баардыгын кандай иштеп атат, эмне иштеп атат, баардыгын ошол жерде изилдеп чыгыш керек, ошол жерде тиги прием болуш керек. Андай болгон эмес. Ошо негизинде мындай бүгүн чоң ири авария болуп атат. Расул Акматович, сиз азыр айтып кеттиңиз, ушул Казактын Шабыркөл көмүрү ушуга себеп болушу мүмкүн деп. Бирок буга чейин канча жылдан бери, жалаң эле 2018 эмес, ага чейин деле ТЭЦтин баары ушул көмүр менен жагып жүргөн. Эмне үчүн ошондо авария болгон жок? Эмне үчүн азыркы 2018де анан азыр такалып келип атат? Бул эми мындай да, мынагу 2018 26 январда, мына кечээ 2 февралдагы бул чоң ири стратегиялык авария болуп атат. Бул ТЭЦте жыл сайын эле ошо авария болот. Но бирок ошолорго жарыкка чыкпай, ошол жерде ТЭЦтин ичинде калып калат. Эмне дегенде баягы тиги буу казан, Котлагерет, анан тиги башка жабдуулар иштен чыгат. Но биз аны билбейбиз, бизге маалымат бербейт. Ошо негизинде мына чоң ири, эмне дегенде азыр жашыра албай калды. Эмне дегенде жарылып кетти. Элдер баардыгы көрдү. Но тиги жылуулук менен ысык суу келбей калды. Азыр мажбур ошого айтканга тиги болуп атат да. Жыл сайын эле болуп атат мындай майда авариялар болуп атат. Ага көңүл бурбай атат. Эмне дегенде бул түздөн түз мынагу бай себептерин көрсөкчү, бул караш керек. Так, эмен боюнча жабдуулар боюнча ошо буу казандар кандай акыбалда? Ошо ремонт болду, болгон жокпу? Да, эскирген, но капитальный ремонт кылбадыңарбы? Анан кийин техникалык персоналдар, что ТЭЦ иштеп аткандар, кызматкерлер. Анан кийин энергетика министрлиги. Эмне дегенде алар буйрук берип атат да. Шунан да ТЭЦти ушундай кылып көтөргүлө, электроэнергияны, жылуулукту ушундай кылып туруп, тиги эмесин көрсөткүчтөрүн көтөрүп, тиги камсыз кыла. Эмне дегенде бул ТЭЦтин дагы өзүнүн чеги бар да.
дегенде бул баягы буу казандардын өзүнүн баягы техникалык чеги бар. Аны жүктөй берсең, ал я иштен чыгат, иштеп калат, я жарылат. Анан Казакстан көмүрүн жагып атпайбызбы? Бул туура эмес. Мен дегенде мен мына көп жылдан бери айтып келатам. Казакстандын көмүрү бул зыяндуу, анан кийин жарылып кетет экен, бул баягы эмеси бар, мүмкүнчүлүгү бар. Ошо негизинде ошону эске алсак, бүгүнкү ушундай чоң ири авария болбойт эле. Ошондо Казакстандын көмүрүнө караганда Кара Кеченин көмүрү жакшы болот атабы? Жок, мындай да сапаттарын карап көрсөкчү, эми бу жерде көмүрдүн да сапаттары өтө техникалык сапаттары көп да. Дегенде гүлү бар, суу бар дегендей, баягы серасы деген бар, көп да бул эмеси. Анан эң негизги бул дагы ошо учуш заттын көлөмү. Мына биз кышкы мезгилинде айтып атпайбызбы, мына бизде иш басып кетти, смог болуп кетти, дем ала албай калдык. Дегенде ошо көбүнчө ошо көмүр жаккандын негизинен болуп атат. Бул бардыгы айтып атат, бул ТЭЦтин эч кандай тиешеси жок деп атат. Болгону 10%. Бул туура эмес. Эмне деген ТЭЦ жыл сайын 1 миллион 200 миң тонна көмүр жагат. Мына азыр коңуштарды эсептесек, 50 коңуш болсун, туурабы? Ашып кетсе, ошол жерде бир 200 миң эл жашайт. Ошол жерде бир 50 миң 60 миң үй болсо, ошондо карап көрсөк, ошондо тиги алар бир 400-500 миң тонна көмүр жагат. ТЭЦ Бишкек болсо 2,5 эсе көп жагып атпайбы? Аны биз көргүз келбей атат. Эмне дегенде, а жерде көмүрдүн сапатына да караш керек да. Көмүр сапатсыз келип атат. Ошо тиги учуш заттын тиги Шабаркөлдүн көмүрүн Казакстан көмүр 47-48%. Биздики 34-36% болот атпайбы? Эми биздин тиги Кара Кечен көмүрү баягы зольность влажность караганда төмөнүрөөк, но бирок биякта учуш заттан жакшы болот атпайбы? Ошондо караш керек. Анан да бул биздин көмүр, биздин эч кандай иштеп атпайбы? Биздин көмүр болот атпайбы? Эмне үчүн биз Казакстандын көмүрүн алып атабыз? Bizde 2,5 milyar tonna kömür bolsa Kırgızstanda. Emne üчүн өзүбүздүн көмүрүбүздү жакпайбыз? Эмне үчүн Казакстанга алып атабыз? Эмне дегенде бу жерде мафия бар. Эмне дегенде Казакстан көмүрү келип аткан көмүрүнөн тиги кызматкерлер, бийик даражада кызматкерлер, $8-10 пара алышат. Ошон үчүн ошо кызматкерлер алганга кызыктар ошол жерде Казакстандын көмүрүн алганга. Кыргызстандын көмүрүн алышпайт. Неден кыргыз мекемелер андай пара бере албайт да. Анан кийин Кыргызстандын көмүрү Казакстанга караганда 2,5 арзан болуп атпайбы? Ошону да караш керек да. Анан тиги мына эме боюнча, мына тиги модернизация боюнча айтып кетсек, мына 2018-жылы мына модернизация бүттү деп баягы өттү деп, ошол жерде бул модернизация эч кандай проект жок болгон. Жөн эле бул баягы тиги 380 миллион долларга модернизацияланган, андай көп мындай пайдасы болгон деле жок. Анда ошо 180 миллион долларга ошондой жакшынакай тиги жаңы ТЭЦ курсак болот эле. Андай болгон жок. Мына бүгүнкү күндө ошондой тиги зыянын көрүп атабыз бизчи. Ачыгын 380 миллион долларга жаңы заманбап жылуу борборду куруш керек эле. Андай болгон жок. Ошону бу жерде системдик саясат, коррупция болуп атат да. Түздөн-түз. Ошону да караш керек. Ошону да караш керек. Азыркы чечимдердин бири бул ТЭЦти газга өткөрүш керек деген суроолор жаралып атат. Ошол туурабы деп ойлойсузбу? Газга жылуу борборду өткөзүү бул туура эле. Аны туура деп айтыш керек. Но бирок ошончо газды биз ала алабызбы, ала албайбызбы? Ошо Газпром бизге ошончо тиги газ бере албайбы? Ал экинчи суроо. Бул экинчи суроо. Үчүнчү суроо. Газ менен болгондон кийин электроэнергия менен тиги жылуулук эки эсе да кымбаттайт. Ошо кымбаттаганда биздин жарандарыбыз, Бишкектин тургундары ошо төлөй алабы, төлөй албайбы? Ал да маселе да. Туура, ал эмне дегенде экология жагын эң таза болот. Мында иш болбойт, түтүн болбойт, смог болбойт. Но мындай кемчиликтери бар да. Мына бүгүнкү күндө карап көрсөк, мына тиги Газпром азыр Ошко толук кандуу газды бере албай калды. Эмне дегенде Өзбекстан ошо газды
өткізе албай қалды, өткізбей атат не дегенде, аерде Өзбекстанда өздерінің жаратылыш газды жетіштік болып атат да. Ошон үчүн азыр эмеде Ошто азыр акыбалдары жакшы эмес. Не дегенде аерде тиги менчик эмелерге, үйлөргө бербей атат. Тиги ишкана, мамлекет ишканаларга берип атат, а менчик үйлөргө азыр токтотуп койду. Айда дагы тиги бир баягы оор жагдайлар түзүлдү. Эми туура буну жылуу борборду газга өткүзүш бул дагы өзүнчө бир чоң каражат да. Бүгүн баягы буу казандарды, баягы көтлөргө баарын алыш керек да, кайта газга эметиш керек. Өзү мен сунушум мындай, баягы 2013 жылы башталган модернизация боюнча. Ошондо эле мен айттым. Ой, эмне кыласыңар тиги эски ТЭЦти модернизация шунча чоң 380 миллион долларды сартап не кыласыңар? Андан көрө бул эмени ТЭЦти вообще жок кылыш керек. Жабыш керек ТЭЦти. Не дегенде илгери 60 жыл мурун бул шаардын четинде эле. Азыр шаар чоңоюп, азыр шаардын ортосунда болуп калды. Не кылыш керек? Бул ошо акча 380 миллион долларга 4 заманбап. Ар бир районго бирден заманбап. Экология жагынан дагы, техникалык жагынан эң бир мындай жаңы технология, жаңы тиги техника боюнча койсок, 4 район, 4 жылуулук борбору койсок, анда мындай акыбал болбойт эле. Анан да мен айттым, эми кеп мындай да, бул баягы электроэнергия болуп атат да. Электроэнергия болсо, сиз үйдө деле үйүңүздү жылытып аласыз да. Туурабы? Тамагыңызды электроэнергия менен да кыласыз. Бу жерде мындай болот атпайбы? Ошо электроэнергия өндүрүү маселе. Жылуу эмес, электроэнергия. Эмне дегенде ар бир үйдө тиги батарея коюп туруп, отопление коюп жылытып алса болот, электроэнергия болсо. Бед ошону айттым, 380 миллион ордунда, тиги 380 миллион долларга биз эмен тиги ГЭСти кылып койбойлукпу? Но бизде мына Нарын турат, Көкөмөн турат, Сара Жаз турат. Ошол жерде 380 миллионго биз ГЭС куруп коелук. Анан электроэнергияны бияка борборго алып келелик дагы элдерге берелик. Свет менен тиги теплый, жылуу пол кылсын, ошол жерде тиги отопление кылсын, тиги жылуулукту өздөрүнүн камсыз кылып алат. Ал жылуу бул баягы жылуулук борбору өзү өтө зыяндуу нерсе бул. Экологияга дагы, адамдардын ден соолугуна да зыян. Ошо негизинде бул максат бул электроэнергия өндүрүш керек. Электроэнергия чыгарыш керек. Канча көп электроэнергия чыгарсак, ошончо элибизди дагы мекемелерди камсыз кылып, ошо менен жылуулуктагы, тамакты дагы өздөрү кылып алат. Эч кандай маселе жок. А берде бул болсо, 60 жыл болду, бул технология, эски технология болуп калбады. Техникалар мына бүттү. Технологиясы эски. Ошондой эмелер, тиги варианттар көп да. Ошону кылыш керек эле да. Муну кылбай атпайбызбы аны? Только сөз эмеси калып атат. Но министр энергетика Талайбек Ибраев былтыр айтып атты, газ өткүзөбүз деп. Айтып койду, аны иш жүргөн жок да. Эмне дегенде газга болсо авария азаймак беле? Эми авария азайт деп да айтсак болбойт. Айта албайбыз. Эмне дегенде газ деле жарылат да. Газ деле жарат. Ошо негизинде заманбап техника болуш керек. Ошо заманбап жабдуулар болуш керек. Ошо техникалык персоналдар ошо тиги баардыгын караш керек. Эмне дегенде ошо жерде баардык датчиктерди коюп баардыгын кандай иштетиш керек, ошонун баардык катуу көзөмөл салыш керек. Ошо техникалык персоналды баардыгын окутуш керек баардыгын. Кандай эметиш керек. Анан кийин тиги газ көттүгдө эле эметкен болбойт ал. Эмне дегенде газ деле жарылат. Ал тиги мындай авария деле газ иштетсек андай деле мындай жардыруу болуп кетиши мүмкүн. Ошол негизинде бу жерде баарын карап чыгыш керек да. Биринчиден эң бир заманбап, эң бир жаңы технология, жаңы техниканы коюп, анан персоналды окутуш керек ошого. Анан газды ошо канча керек көлөм? Канча газ? Эмне дегенде газды өтсөк, жок дегенде бир 150 миң, 160 миллион куб газ керек да.
Азыр, например, тиги түштүк жакта тартыш болуп атат. Кепилдик барбы ошо 150-160 өткүзүп алып, баягы көмүр казандарды, буу казандарды баарын алып салып, тиги газ өткүзүп, анан газ келип калса кайтып ушундай акыбал келебиз да. Ошону, например, тиги Газпром ошондой кепилдик бере алабы? Ошондой көлөм менен бизди ТЭЦке газ бере алабы? Ошо маселени баарын карап чыгыш керек. Анан жөн-жөнөкөй мындай айтканга болбойт. Негизи бул баягы жылуулук борбору бул стратегиялык тиги ишканада. Дегенде бу жерде миллиондон ашык эл жашайт Бишкекте. Электр энергия менен, жылуулук менен камсыздалыш керек. Энергетика министрлигинин өкүлдөрү азыркы акыбалды 5-7 күндө өзүнүн калыбына келтиребиз деп айтышты да. Ысык суун да беребиз, отоплениянын дагы баарын өз ордуна келтиребиз деди. Ошол кандайча реалдуу ушул мөөнөттөрдө ушуну жасаганга? Бул мындай да. Эми бүгүн могу 2 февралына быйыл бүгүн энергетика министринин орун басары тиги эме берип атат, интервью берип атат, пресс-конференция өткүзүп атат. Айтып атат, биз ошо 2-3 күндүн ичинде биз ошо тиги баардыгын изилдеп, авария эмне үчүн болду, ким күнөөлүү, 2-3 күндө ошо жылуулукту бергенге аракет кылабыз деп атат. Мен айтып атам, эмне дегенде жылуулук борбору 2-ге бөлүнгөн. Бул баягы эски ТЭЦ, жаңы ТЭЦ. Эски ТЭЦ бул билесиңер Союз убагында курулган, а жаңы ТЭЦ бул баягы кытайский энергоблоктор коюлган, модернизациядан кийин. Бул авария эски ТЭЦте болуп атат. Бул баягы чыгыш жакта болуп атат. Борбор эменин жылуулук борборунда чыгыш тарапта болуп атат. Ошол жерде бул эски ТЭЦ. Эски ТЭЦ. Ошол жерде баягы буу казандар, котл агрегаттар БКЗ 160-220 дегендер коюлган. Ошо кандай кылыш керек? Эмне кылыш керек? Мен сунуш берип атам. Ошо баягы ошол жерде авария болгон жерди баардык котл агрегаттарды өчүрүш керек. Баягы иштеп аткан эмелерди азыр 3-4-5 котел иштеп атат. Ошолорду ишке киргизип, тигини өчүрүш керек дагы. Азыркы могу иштеп аткан эмени энергоблокту, китайский энергоблокту ошол жерде күчтөш керек. Ошо негизинде жылуулук, ысык суу, пар чыгарып, ошо Кытай энергоблокту иштетип туруп, ошол жерде баягы эмени, бул эмени шаарга жөнөтүш керек да. Бул тест болот. Эми азыр тиги алар ким күнөөлүү, кандай болду деген азыр убакыт жок азыр. Бул биринчиден. Экинчиден, президент мамлекеттик комиссия түзүш керек. Мамлекеттик комиссия бул ГКМБдан, башка прокуратурадан, жогорку кеңештен, анан министр кабинетин, анан көз каранды серепчилерине кош керек. Мен даярмын баарын изилдеп, баардыгын жардам берген. Ошо тиги бул мамлекеттик комиссия ошо аныкташ керек. Эмне үчүн болду, себептерин, ким күнөөлүү, кандай иш чара керек. Ошондой кайта ушундай авария кайталанбаш үчүн кандай иш чараларды көрүш керек. Ошо комиссиянын жыйынтыгы ошо болот. Ошо негизинде, ошо мамлекеттик жыйынтык негизинде ошо Минэнерго, бул аба электрический станция, ТЭЦ Бишкек ошонун баардыгын аткарыш керек. Анан кийин 26 январь 2018 жылы ошол жерде эле ушундай ири авария болгон. Ошол жерде баарды баягы тиги жөнөкөй жумушчуларды күнөөлөп койгон. Туура эмес ал. Эми сиз айтып аткан 386 миллион доллар азыр жок. Кытайдан карызга алып, аны короттук, азыр мойнубузда карыз болуп илинип турат. Жакынкы мөөнөттө, кыска мөөнөттө эмне кылыш керек ушул акыбалдан чыгыш үчүн? Каражат табыш керек да. Сиздин оюңузча канча каражат табыш керек? Бул мындай да, азыр камбарда кесип берме боюнча сөз болуп атат да. Эми кагаз түрүндө болуп атат. Мындай эми
өзүңүз билесиз, акыркы 20 жылдан бери Камбарда ГЭСти курабыз деп элечи аракет кылып атат. Ал иш жылышпай атат. Мындай конкретный түрдүү мындай ыкчам иштер болбой атат да. Ошону биз ишке киргизсек, Камбарда ГЭСти. ТЭЦ керек эмес ал. ТЭЦ керек эмес. ТЭЦти жабыш керек. ТЭЦти жабыш керек. Не дегенде электроэнергияны өндүрүп аткан Камбарда ГЭС бирден биз тиги ЛЭП датка кемин жагынан алып келип туруп, бияка алып келсек болот. Кышкы мезгилинде. Не дегенде баягы биздин баягы эмеден Токтогул ГЭСтен чыгып Прунский подстанция келген бир линиябыз бар да. Ошо менен ал тиги жайкы мезгилинде, кышкы мезгилинде полностью ал эме баягы иштейт да. А бу жерде датка кемин иштебейт жайкы мезгилинде. Ошо биз ошо кышкы мезгилинде, жайкы мезгилинде кышкы ошо тиги Камбарда ГЭСтен биякта электроэнергия келип туруп, биз эмелерге тиги 5 киловатт эмес, ар бирөөнү 30-40 киловаттан бериш керекпиз. Мына тамагыңызды жасагыла, үйүңөрдү жылыткыла депчи. ТЭЦти жабыш керек. ТЭЦти жабыш керек. Дегенде ал уже все уже эч кирип бүттү ал билен. Анан кийин эми ошо бул Камбарда ГЭС бир жок деген 7-8 жыл керек да. Эми кандай кылыш керек? Эми мүмкүнчүлүк болсо мен ойлойм, кредит алып, грант алып туруп, баягы энергетика министри айткандай газга өткүзүш керек. Газга өткүзүш керек. Но эми бирке кымбатыраак болсо, эми абабыз таза болот. Ден соолугубуз бирдиги чең болот, биздин ден соолугубуз. Эмне дегенде мындай иш болбойт, мындай авариялар болбойт. Ошо негизинде ошо тиги ошо Камбарда ГЭС бир курулганга чейин бул ошо ТЭЦти иштеп туруш керек. Эмне дегенде акча каражат андай жок. Но акча каражат болсо, буну айтып атпаймынбы? Заманбап тиги эмени курсак болот. 4 жылуу борбор ар бир районго курсак болот. Но эми мындай акча каражат жок болсо, значит буну иштетип туруш керек. Эми мындай да, мен айтып атам мен. Но Казакстандын көмүрүн албай, биз Кыргызстандын көмүрүбүздү албайлык. Мында жардыруу болбойт. Да көмүрдүн сапаты төмөнүрөөк. Түштүктөн алып келели көмүрдү. Түштүктө таш көмүр бар. Таш көмүр, каменный уголь. А бу жерде эме күрөң көмүр, бурый уголь. Бирке сапат төмөнүрөөк. Но биринчиден өзүбүздүн көмүрүбүз болуп атпайбы? Бу жерде көмүр өндүрүлгөндөн кийин бу жерде тиги жергиликтүү бюджетке, республиканский бюджетке налогдор түшүп атат. Элдер иш менен камсыз болуп атат. Ошондо биз карап көрүш керекпиз да, туурабы? Ошондо бизге, например, биздин көмүрүбүздү казып, өзүбүздүн ТЭЦибизде жакканыбыз бизге пайдалуу болуп атпайбы? Эмне дегенде мында жардыруу болбойт эле. Неден тиги баягы учуу заттын көлөмү тияк караганда тиги 10-15%га азыраак болуп атпайбы? Ошондо биз карап чыгыш керекпиз. Дагы бир чечим Орусия Федерациясынын көмөгү менен, жардамы менен Кыргызстанга атомный электростанция курабыз деген пландар бар болуп атат. Кабинет министрлигинин төрагасы Акылбек Жапаров ошондой пландарды ишке ашырабыз деген сөзүн айтты. Ушул Кыргызстанда АЭСтин кереги барбы? Ушундай ТЭЦте коркунуч болуп атканда АЭС менен кандай болуп кетет? Сиздин оюңуз? Эми бул моюнча мен көп жөнүндө өзүмдүн ой пикирим айтып атам. Мен ошо ой пикиримде мен өзгөргөн жок. Ошо ой пикиримди азыркыга чейин айтып атам. Не дегенде бул карап чыгыш керек да. Биз бул суу энергетиканы өндүрөбүзбү, атомный энергияны өндүрөбүзбү? Азыр баарды айтат, кокуй биз тиги эме тиги суудун эме тиги эменен шамалдын күчүн колдонобуз, күндүн нурун колдонобуз депчи. Но астыга жылбай атпайбы? Анан мына атомный электростанция боюнча. Биринчиден, атомный электростанция бул эң негизги эмнеде иштейт? Уранда иштейт. Уранды иштегенден кийин, значит, бизде чыгат, биз уранды азыр иштетебиз депчи. Кызыл Омпол деген жерди билесизби? Көлдө кандай ызы чуу болду. Ал уран эметкен, значит, уранды
эметиш керек, казыш керек. Аны өзү оборот кылыш керек, обогащенный кылыш керек. Анан кийин Россияга жөнөтүп туруп, Россиядан алып келип туруп, анан кийин аны атом электростанцияга капсулалар коюп туруп, анан кийин аны суудун ичине коюш керек. Анан кийин атом электростанция иштей баштайт. Анан хорошо, ладно, атом электростанция иштегенден кийин бул уран, обогащенный уран, булчу бул баягы кадимкидей эле баягы эң зыяндуу уран, радиоактивный бул зат. Ошо затты биз каяка көмөбүз? Россияга апара албайбыз да, Казакстанга деле эч ким эметпейт. Значит, биз бу жерде өзүбүздүн жерибизде буну көмөбүз. Анан дагы акыркы могу 2-3 жылдан бери өзүңүз көрүп атасыз, күнүгө жер титирөө болуп атат бизде. Жер титирөө болуп атат күнүгө. Мына кече жакында болду, жер титирөө болду. Ыскөлдө болду 4-5 балл болуп, бу жерде 3-4 балл болду. Биз ошо тиги Россия кепилдик бере алабы ошо тиги жер титирегенде ошо эчтеке болбойт деп? Эч ким кепилдик бере албайт. Анан кийин мындай бизде мүмкүнчүлүк, например, Өзбекстан менен Казакстан эмне үчүн айталар атом электростанция курабыз деп? Эмне дегенде аларда биздикинин шарты жок. Бизде мына суудун башында турабыз бизчи. Суудун башында турабыз. Бул өзү биздин жери ушундай жайгашкан, тоолордон суу келип атат ылдый жака. Ошол жерде эме кылып плотина коюп туруп эле электроэнергия чыгарсак болот. Электроэнергия бул суу энергетика чыгарган электроэнергия эң арзан, экология жагынан эң таза болуп атпайбы? Анан биз болсо тияка жүгүрүп барып бияка тура эмес ал. Тиги гидроэлектростанцияда болуп, суу энергетика, суу станцияларды курайык. Мына айтып атат 140 миң мегаватт бизде чыгарсак болот. Биздин тиги дарыябыз ушундай кубаттуулугу ушундай көп чоң деп. Ошону иштетпейликпи? Эмне үчүн тиги Россия атом электростанцияда жүрүп кетебиз? Тиги болсо Кытай болсо тиги эме солнечный электростанция аягы жүрүп кетебиз. Турция болсо тиги эме тиги ветряной менен тиги шамал электростанция аягы жүрүп кетебиз. Бирдеке биз тотош керекпиз да. Бул улуттук стратегиялык программа, планды түзүп чыгыш керекпиз да, эмне кылабыз деп. Андай жок, андай болбой атпайбы? Кандай кылыш керекпиз? Эмне дегенде мына тиги айтып атат, мына чакан кести сары курдук, анан тиги орто сай деп атат. Ал күнүмдүк окат. Мына азыр ошону быйыл куруп бүтсөкчү, ал болсо мындай чоң таасир бере албайт. Эмне дегенде баягы тиги жыл сайын 5-7% электроэнергиянын эмеси муктаждыгы өсүп атат. Анда айтып аткан нерсе мына Акылбек Жапаров айтып атат. Биз дейт 2024-жылы 100 чоң ири ишкана курабыз деп атат. Электроэнергияңыз болбосо кантип курасыз, кантип иштейт, эмнени иштейт ал? Я тиги Түркмөнстандан электроэнергия аласызбы, я Россиядан электроэнергия аласызбы? Айда кымбат келип атпайбы бизге? Кантип курабыз? Алардын чыгарып аткан тиги буюму өздүк баасы ошондой, ошо тиги арзан болобу болбойбу? Ошону карап көрүш керек да. Эмне дегенде азыр мына көп, мына 2021-жылы 47 миң ишканалар сураптыр. Бизге электроэнергияны көбөйтүп бергиле. Бизге кубаттуулук бергиле десе, бере алган жок да. Наш энергетика кылыс, бул баягы биздин экономикабыз өсүшүнө биз тоскоолдук болуп атат, артка тартып атат. Ушундай болуп атпайбы? Анан биз болсо кышкы мезгилде тиги Россиядан, Казакстандан алабыз деп атабыз. Мына Казакстандан былтыр быйыл электроэнергияны алып атабыз. Биз жакын мезгилде сууду беришке биз аргасыз, биз муктаж болобуз биз. Кайта эле баягы 1-октябрга баягы керектүү сууду биз токтолсуз ташып, кайта эле токтолбойбуз биз. Анан кайта эле андан кийин тиги Казакстан Өзбекстанга жалынып, бизге электроэнергия берип, бизге тиги суубуз аз деп. Кайта эле баягы балчыктан чыкпай атпайбыз. Чыга албай атабыз. Ошо негизинде бул баягы айтып аткан ири эмелерди, ГЭСтерди куруш керекпиз. Мына 20 сентябрь 2012-жылы тиги Россиянын президенти Путин келип, ошол жерде Камбарада ГЭС боюнча, жогорку нарын ГЭС боюнча
маселени чечип кетишкен. Саясий жагын чечилген. Мына 12 жыл өттү. 12 жыл ичинде биз ошо ГЭСти, камер ГЭСти куруп койсо болот эле. Андай болгон жок. Эмне дегенде баягы тиги кызматкерлер, мурунку премьер-министрлер ошо өз кызычылыгын карашып элечи, ГЭСтер курулбай койду. ГЭС курулуп жатат. Демек ошол жолду улантыш керек экен да. Жок, эмне дегенде бул эң башка жол жок бизде. Биз коңшу мамлекеттердин кымбат электр энергия сатып алганда бизде турбайбы бизде. Айтып атат, акча каражат тапса болот. Акча каражат тапса болот. Элдин демилгеси менен курса болот. Элдин демилгеси, мына тиги эме Рагунский ГЭС тажиктер куруп атпайбы? Элдин демилгеси менен. Биз кура албайбыз. Биз эле курсак болот. Өзгөчө кырдаалдар министрдин айтымында учурда болгон окуянын эки версиясы каралууда. Биринчиси атайлап жасалган диверсия, экинчиси техногендик кырсык. ТЭЦте диверсия жасаган мүмкүнбү? Бул суроого эксклюзив KG редакциясына мурдакы УКМКнын биринчи орун басары, мамлекеттик коопсуздуктун генерал-майору Артур Медетбеков жооп берет. Бүгүнкү ушундай болуп кеткен окуя ошол 2020-жылкы болуп кеткен авариядагы окуядан кийин бир абдан чоң сабак алуунун ордуна же ошондон бир жакшы жыйынтык чыгарбагандыктын бир кандайдыр бир мындай искрасын көргөзүп атат да. Экинчиден жакында эле ремонт болду дейт. Ошол ремонтту кандай деңгээлде өткөздү, кайсы запчасттар менен, каяктагы оборудование, ошонун баардыгын убагында туура тактап, аныктап, жаңы тетиктер менен, жаңы аспаптар менен, жаңы запчасттар менен жасоонун ордуна мурдагы эле эски 70-60-жылкы болгон аспаптарды колдондук деп бүгүн отчет берип атат. Бул абдан туура эмес. Керек болсо ошол мына бул биздин энергетика министерствосунун жетекчилери убагында былтыр быйыл айтып келишти. Биз аябай даярдандык, баары жакшы даярдап, ошол жаз, жылуу айларында эле ошол боюнча баардыгын бир сыйра ревизия кылып, бүт баардыгын текшерип, баардыгын ошол жаңы оборудование менен мындай камсыз кылууга бүт шарттарды түзүш керек эле. Андай болбой калган экен. Демек, бүгүнкү түндө жарылуу, бүгүнкү түндөгү жанагы авариялык ситуация бул ошол өкмөт мүчөлөрүнүн ошол ТЭЦтеги жарылууга ошондой жол берген кандайдыр бир жумушунан мындай туура эмес иштерге барып калган окуядан болгондун бир өзүнчө белгиси болуп атат. Канча күндүн ичинде оңдойт, ал дагы белгисиз мындай ант берип атышат, бир жуманын ичинде оңдоп коебуз деп. Эми ошого жараша дагы бир берген антына жараша дагы башка бир чараларды элди жылуулук менен камсыз кылуу боюнча, шарттарын түзүү боюнча өкмөттөгү бул жагынан катуу ойлонуш керек. Экинчиден ошого байланыштуу өздөрүнүн оперативдик иштерин тезирээк жүргүзүш керек дагы, ушул тезирээк ушул ТЭЦ оңдоп, элге жылуу суу, жылуулукту бергенге бардык шартты түзүш керек. Антпесе эл арасында, соц тармактарда, коомчулукта ар кандай ушак, ар кандай карама каршы пикирлер жарала берет дагы, элдин баягы өкмөткө болгон ишеничи абдан кемий берет. А эл буга көптө чыдай албайт суукка. Экинчиден өкмөт дагы ушул акыбалдан пайдаланып, өзүнүн баягы ишмердүүлүгүн, адистигин, оперативдик иштерди тез чече турган көргөзгөнгө бардык шарттарын түзүш керек. Ойлойм, ушу диверсия варианты мындайча айтканда кимге керек эле? Ким ошондойго бара алат эле? Экинчиден ал ТЭЦти бүт баары кайтарышат, видео наблюдениеси бар, режимдик объект стратегический. Үчүнчүдөн ошондой бир жардыруу жасаш үчүн билесизби, канча деген бир жардыруучу заттарды алып барып коюп ошондой болуш керек. Эми андай мүмкүн эмес деп ойлойм. Ошол бүт бардыгы жанагы териштирүү иштеринин негизинде бүт баары такталып, аныкталып билинет. Биз маектешкен серепчилердин баары кырсыктын себептери, мурдагы бийликтин коррупциясы, өлкөнүн энергетикалык комплексинин азыркы башкаруусунун начардыгы, техникалык кадрлардын квалификациясынын төмөндүгү деп эсептешет. Натыйжада Казакстандын Шабыркул көмүрүн туура эмес пайдаландыгына алып келди. Авариялар кайталанбашы үчүн энергетика тармагына тажрыйбалуу адистерди алып келип, ТЭЦти Кыргызстандын көмүрүнө өткөрүп, жыяны газдаштырыш керек деген ой айтылды. Келечекте ички ГЭСтерди куруп, аларды өнүктүрүп, өлкөнү электр энергиясы менен жылуутууга өткөрүш керек.